Падыша бир жолу өз падышачылыгындагы акылманды сынап көрүүнү чечип, ага 3 бирдей айкелди жиберет. Мен сага жөнөтүп жаткан 3 адамдын кимиси акылдуу, кимиси ортозар, кимиси төмөн экенин аныктап көрчү. Тапшырманы алган адам үчөөнү ары-бери карап, алардан эч кандай айырманы байкай албайт. Бир маалда алардын кулактарындагы тешиктерди көрөт. Ал ичке зымды алып, биринчисинин кулагына салып көрсө, баягы зым оозунан чыгып кетти. Экинчисинин кулагына салганда экинчи кулагынан чыгат. Үчүнчүсүнөн болсо зым бир аз батып такалып калат. Урматтуу падышам, биринчиси укканынын баарын ачыкка чыгарган адам. Албетте, ал ушакчы. Экинчиси болсо бир кулагына киргенди экинчи кулагынан чыгарган адам ортозар адам. Ал эми үчүнчүсү баардык сырды өзүндө сактаган адам чындап асыл адам. Ушундайча чечмелеп, акылман жообун падышага жөнөткөн экен.